Жоқ бұяқта. Жұма намаз бұл өз ықтиярымыз. Біз 15 шақты депутатке намаз оқуымыз да отабыз. Мұна айда қарындаш, сізге қайырлайын. Четверг, пәйшамба жана жұма күндері депутаттар іштейді екен. Жұма күндігі тура келеді екен. Жұма намазға әбзел туды барышымыз керек. Себебі бұл соп іш, жаматымен намаз оқыш. 1 саат обедке беріледі екен. Біз обедке барвай, намазға барып атабыз. Біз обед қылып айтабыз бұяқта. Өз ойлысыға обед қылатылық біз. Ошондықтан, біріншіден, біз сұранып отабыз депутаттардан. Башка мұсылмандардың құқығы қандай болады? Сілерге мақұл 2 саатқа ұзартсын, Башка мекемелерде дағы ұзартып беріш керек пе? Геп бұндайда емес. Жоқ, регламентке кіріш керек та. Мен даже көтеріп мәселені жұма күні ішті беле қойсын депутаттар. Уже пятница жұма күні үшін, 3-ші күн, 2-ші күн, 1-ші күн іштесін деп атам. Себебі бұл біздің құқығымызға тосқоldық беріп атады. Біз Құдайға сенген адамдар намаз оқыш керек. Парламентке келіп өзіңіздің құқығыңарды кішкене биік көтеріп қандай сезім қабыл атпайбы? Жоқ, жөнөкөй карапайым бала, мамлекеттик ишканада иштейт. Анан ошол жума намазга баргысы 2 саат эмгек кодексинен анын айлыгынан кесилиш керек пе? 2 саат калса. Ошон үчүн айтып атпайбыз, уруксат берилсин деп атпайбыз. Уруксат берилсин. Кайсы жерде уруксат берилген жок? Динара, сиз дан сөздү бөлүп атасыз. Мен сизге айтып коеюн. Жок, кайсы жерде уруксат берилген жок? Анчында светский Туркияда, Малайзияда, Араб Эмиратта светский өлкөлөрдө адамдар жума намазга барат. А бизде болсо, жума намазга кетип калсаң окуудан эмби коюп коет. Иштен келген жок деп коет. Ошон үчүн ушундай алардын укугун коргоп берели деп атабыз. Баары жума намазга булар барышат, барба десе да. Сиз тыйым сала албайсыздар. Эмгек кодексине киргизесиздер, регламент катары, мыйзам катары. Бул бийликтин сунушу болду, бийликтин партиясынын, социал-демократтардын, биздики эмес, Динара Кайратова эмес жазып койду, арнамыз көтөрүп чыкты буну деп. Бүт ушул укук коргоочулар, мына мен атап бергендер. Бүт баары чет өлкөнүн акча алат. Кыргызстандын акчасын эмес, чет өлкөнүн акчасын алып, ошолор кызмат кылып атат. Булар кызмат кылбаса чет өлкөгө, буларга акча берилбейт. Ошон үчүн сиз кайсы өлкөдөн акча алып атасыз фондуңузга? Европадан. Европа качан жакшылык калачу эле бизге, айтыңызчы. Сиз деген азыр эле Европаны мисалга келтирип атасыз. Европа мисал келтирип, мен аларды айттым. Бизде Кыргызстан баары грантка жашап атат, кредитке жашап атат. Сиз деген эмне үчүн анда Кыргызстанды? Кыргызстан грант алган жок. Азыр көрөсүз. Карызга батышты. Ошондор байып жүрүшөт. Сиз ошо карызга батыштырган силер. Сиз 2001-жылдан бери ошо депутат болуп жүрүп Кыргызстанды ушул абалга алып келген сиздей саясатчылар. Туруктуу эмес, динди жабынып алып, ыплас иштерди жасаган адамдар. Качандан бери сиз оппозиция болуп калдыңыз? Мен 91-жылдан Орусиянын гранты, сиз недавно эле бүт эле иштеп эле жүрбөйсүзбү, бийликте эле дагы. Мен оппозиция катарында иштеп жүрдүм. Азыр да биз оппозициялык депутаттар. Биринчи жолу угуп атам. Турсунбай мырза. Сиз сизге түшүнбөйсүз. Мен суроом угуп коюңузчу. Анда Орусия менен Европалык өлкөлөр менен Американын ортосунда гранттардын айырмасы барбы сиз үчүн? Мисалы үчүн Орусиядан алыш керек, Европадан албаш керек. Орусия грант эмес, экономика өнүктүрүүчү колуңуздан шилтелеп коюңуз. Колуңузду кармап туруңузчу өзүңүзчү. Айтам, күнүңүз тарбиялеп атты сизди. Колуңуз менен өзүңүздү кармап туруңузчу. Анда Роза Отунбаева дагы көздөгөн жокмун. Анда бардык отуруңузчу, мен жок. Анда бардык саясатчылар жана жок, анда айтпам, мен сизге МПО эмесмин. Донорлордон унутпеңиз. Сиз чычалабаңыз. Чет өлкөнүн акчасын алгандан кийин. Мен мамлекеттик органда иштеген жокмун. Бирок бизде мамлекеттик органдар отуруп алып, коррупция ушул абалга алып келдирип, анан Кыргызстанды ушундай чоң иман жөнүндө сүйлөйт, намаз жөнүндө сүйлөйт, бети жок, уяты жок. Кыргызстан үчүн Кыргызстан кайсы укугун коргоп бердиң? Айтчы, бир мусулман укугун коргоп бердиң, бир адамдыр. 80 кайсы укугун коргоп бердиң? Айтчы мага. Сиз эмне акыйкатчы катары мен коргоп бердим, 160 миң адам коргоп бердим. Анткени сизден бийликте мен сизге ошол бийликти деген сизге вакиф алып келген. Макундап келдиңиз. Ооба. Ошону ажы деп туруп, ошо жакшы дейт. Мына өзүңүз иштебей койдуңуз. Аны мен алып келген жокмун. Аны деген сизге окшогон парламент алып келген. Сиз Алишер Мамасалиев. Жок, эми сиз деген конституцияны вообще билбей турбайсызбы? Конституцияны билбегенден кийин, ошон үчүн сиз деген ошондой конституцияга каршы чыккан демилгелерди көтөрүп атасыз. Жана муфтияттын диний мекемелер азыр муфтият эс алып атат жума күнүчү. Ошо жума күндүн ишенбеге жылдырышыптыр да. Эми бир гана диний мекемелер эмес, башка мекемелер да биз мусулманбыз, биз дагы жума күнү эс алгыбыз келет десе, анда 80% ошодон чыгат экен да. Айда, карындашым, мына жана суроомо жооп бербей койду. Каяктан суббота, жок, суббота, воскресенье эмне үчүн жемалыш күн болот? Мен билбейм. Билбесеңиз, анда бул маселе эмне келдиңиз? Сиз коммунист катары ошондой токтоп туруңуз. Сиз коммунист болгондо сиз өзүңүз атеистке окшондо. Суббота күнү, айда карындашым, еврейлер эс алат. Базар күнү христиандар эс алат. Ошон үчүн воскресенье Христа дейт. Мусулман өлкөлөрдө жума күнү эс алышат, мусулмандардын дем алыш күнү деп туруп. Бизде болсо эскиче мына окшош атеисттер
суббота базар күнде демалыс күн кылып беришип атат бизге. Мен да толтура досторум бар. Алар да намаз окуйт. Мен аларды абдан сыйлайм. Бирок алар деген ал динди деген эч качан жабылып алып, жаман ыплас иштерди жасабайт. Ким ыплас иштерди жасап атат? Карындашым, өзүң карап сүйлөсөң. Депутаттар жаман иш жасап атабы? Сиз мага сөз бересизби? Жок, сиз мени бөлүп койдуңуз. Кайсы сөздү туура эмес айтып атасыз? Жанагы милиция 3 милиционерди өлтүрүп кеткен адамдарды аларды дагы айтып атат. Кайсы фракциянын депутаттары ушундай кылыптыр? Динди жабынып алып, ошондой жума намазы демалыш күнү эмес, 2 саатта жума намазына мешитке барасыз, эмнеси жаман экен ошону? Саясатчылар деген. Согушун атеисттер бузуп атпайбы бар жок? Сиз деген мага сөз бересизби же? Атышуулар болбодубу, атышууларчы? Ооба. Ошондо дагы жанагы битле эптеп чыксак, намаз окуган балдар жогорку билимдүү, жогорку жакшы адистер экен да. Ушул көрүнүшкө кандай баа бересиз? Түрмөдө бүгүн билесиз канча адам отурат түрмөдө бүгүн? Укуроочу. Мага суроо жооп бериңизчи. Же мусулмандын 5 парызын билбейсиз экен. Жума намаз шарттарын билбейсиз экен. Канча адам түрмөдө отурат? Айтыңызчы. Канча адам түрмөдө отурат? Менден конституцияны билем. Менден конституцияны билишим керек. Канчаны өзүңчө бурмалап атасыз. Мына эми сурооңузга жооп берейин. Бүгүнкү айда сиз менин сөзүмдү до конца бүтүрбөй кайрадан эме уруп кетип. Эми карап сурооңузга жооп эми. Бүгүнкү күнү 17 000 динар билес айтып койгон. 17 000 адам түрмөдө отурат. 17 000дин атеисттери бир 16 000 атеисттер. Эмне ошондо айтылбайт? Эмне үчүн атеисттер кылмышкер деп туруп? Эмне үчүн ушу кээ адамдар динди жамынса, бүт дин жаман болуш керек? Эмне үчүн ошондо айтышпайт? Атеисттер ушундай жаман деп туруп? Сиз эсептеп чыктыңызбы 16 000 атеист экен? Мен түрмөлөрдө кыдыргам, булагараны мен кыдырып чыккам. Мурда деген анда бул деген акыйкатчы болчу да. Сөз бересизби? Италияда красный Италияда красный бригадалар. Алар христиандар, алар мусулмандар эмес. Макул. Да бир жолу. Да бир жолу. Экинчиден болсо, Испанияда бастардын партиясы. Алар да террорист. Бирок эч ким айтпайт христиандар террорист деп. Мына бизде деген Турсунбай мырза башка аргументтерин айта албай, азыр укук коргоочулардын акчасын санап баштады. Санаса санай берсин. Мен айтып кетет элем. Кимден акча келип атат сизге деп атам. Андай айтпаңыз, андай акча санап атат деп. Канча акча алганыңызды билем мен. Өзүңүздү буйрусун ошол акча. Сиз кожоюндоруңузду айтып атам. Кыргызстандықтар эмес, чет өлкөлүктөр. Бирлешкен Улуттар уюму да дүйнөнүн бүт өлкөлөрүн бириктирген уюм. Ар бир өзүнүн генерал сессиясыны Кудайга сыйынуудан баштайт. Ошондо генерал ассамблеянын секретары айтат. Ар бириңер өз Кудайыңарга кайры кыла дейт. 1 минут өзүнүн Кудайына кайры кылган Бирлешкен Улуттар уюму өз ишин баштайт. Мен да бир жолу айттым. Мен билем, сиз үчүн айтып атасыз. Төлөкан, Азиза башкаларга асылып баштады. Эми мына кагаздарын турат му жерде. Асылган жок. Макул. Мына өзүңүз мына кайрадан. Анда сиз сөз бурмалап айттыңыз. Мына сөздөрүңүз. Да бир жолу мен айтып кетем. Тупулуң кан төгүлө болот атат. Мен сиз антип мени күнөөлөбөңүз. Сиз үчүн болот атат. Чет элден акча алгандарга. Мен дагы сөз. Туура эмеспи? 2005 жылы мартта. Токтотуңуз. Сиздин шериңиз. Токтотуңуз. Байсалов Эдил. Токтотуңуз. Киносто чыккан. Почему Эдил Байсалов? Сиз деген биз азыр мен чычалаган жокмун. Абсолютно. Мен просто сизди деген так азыркы суроо жөнүндө сүйлөшүңүз деп ошону сурап атам. 1 мүнөт, анан биз программабызды жыйынтыктайбыз. Токтотолук. Мыйзамга тур дегенде көбүнчө адамдар деген туура эмес көрүп атат, ошону адашып да кетип атат. Бизге эң негизги мамлекеттик органдагы отурган адамдар деген мыйзамга деген так турушу керек. Анткени мыйзам бузулса, анда башка адамдардын да укугу бузулуп кетип атат. Биз ошол жөнүндө айтып атабыз. Экинчиден, мен дагы бир жолу айтат элем. Ошол парламентте отурган келген депутаттар конституцияны сыйлап, ошол конституцияга каршы демилге көтөрбөшү керек. Кан төгүүлөр болобу, чыр-чатактар болобу, баары чет өлкөнүн акчасына. Алардын агенттери бу жерде бар. Экинчиден болсо, конституцияны эч качан Ата журт партиясы, Социал-демократ партиясы, Ар намыс партиясы жана башка парламент партиялар бузган жок. Бузган жок. Да, кайра мына маданиятсыз көрсөтүп атасыз. Мен сөз бөлөп турмун. Эч ким бузган жок. Мени карап айтып бериңиз. Ошол үчүн мыйзам негизинде биз өзүбүз 1 саатка жума намазга барып келеде укукту алдык буякта. Каршы чыккандар бүт баары исламдын душмандары, кыргыз элинин душмандары булар. Урматтуу көрөрмандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Динара эже сүйлөбөй турыңуз. Сиз көрдүм уже. Билем сиз 5 жылда. Кудай сактасын мына. Мен да сизди билем. Иман жок атеист. 30 секунд учпай турасыздарбы? 30 секунд. Атеист. Мен иман деп келдим. Иман партия таштырган жокмун. Сизге окшоп чет өлкөгө иштеген жокмун. Сизге окшоп чет өлкөнүн акчасын жеген жокмун. Элдин саткан жокмун. Кыргызстан душманы. Кыргызстанды ушул адамдар Кыргызстанды жок кылышат. Унчукпай турасыздарбы? Урматтуу көрөрмандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин студияга Турсунбай
Yok, kiyinген kası жашкысы. Biz tanıgan жокпуз. Болду, мен бүтүрүп коеюнчу программаны. Күйөөңүзгө рахмат. Учпай отуруп турасыздарбы? Урматтуу көрөрмандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин студияда Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу жана укук коргоочу Динара Ушурахунова болушту. Сиздерге чоң рахмат. Биз сиздер менен келерки шаршемби көрүшөбүз. Sen kimsin? Ma ukaz berip. 5 yıl murda. 5 yıl murda ne kılak? Golgan ne geldi? Tükürgen yok mu? Болду.